Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге кайрылып кетчү нерсе, акыркы күндө тилекке каршы биздин өтө көп жарандар, туугандары же балдары баңгизат менен кармалып, аябай оор жагдайга азыркы учурда дуушар болуп жатат. Ошон үчүн биз ушул кызмат сфера услугда иштеген биздин жаш балдарга, жаш кыздарга кайрылгым келет. Эч качан кандайдыр бир буюмдарды жеткизип берүүгө мажбурласа дагы сиз билбеген туура эмес буюмдарды жеткизип берүүдөн баш тартууңуздарды суранып кетет. Себеби азыркы күндө өтө көп биздин жаш балдар ушул Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодекси боюнча 228-биренде менен азыркы күндө ушундай 6 жылдан эң көбү 20 жылга чейин соттолуп аябай оор жагдайда отурат. Эми аябай жаш балдар ошо келечегиге кыянаттык кылбасын деген оңой акчага алданбаңыздар. Эгер сиздерди кандайдыр бир коркутуу болуп жатса же болбосо мажбурлоо болуп жатса, албетте бизге кайрылууңуздарды суранабыз. Биз сиздерге дайыма жардам бергенге даярбыз. Тилекке каршы ата-энеси келет, келинчектери келет. Мына менин баламды ушундай подстава кылды, чөнтөгүнө баңгизат салып коюптур, коркутуптур, үркүтүптүр деген. Ал эми биз ошол ызычууну текшерүү үчүн барганда тилекке каршы ошол тергөөчүлөрдө бардык фото материалдар, видео материалдардын бардыгы бар, то есть доказательная база. Далилдөөчү базасында канча жолу барган, кимден акча алган, кайсы жака баңгизатты берген, кайсы жерге таркаткан, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Алардын бардык доказательный базасы бар. Ошон үчүн биз эч кандай жардам кыла албай жатабыз. Ошон үчүн биз мынау курьер болуп иштеген жаштардан суранабыз, этият болсоңуздар. Оңой акчага алданбаңыздар. Ошон үчүн кандайдыр бир дагы толугулаак маалымат керек болсо, биздин консулдук бөлүмүнүн юридический отделине келип кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат.